Assalamu алейкум туугандар. Менин атым Улан, дарыгер эндокринолог, диетологмун. Бүгүн дагы сиздерге ден соолук боюнча өтө кызыктуу маалыматтарды жеткиргенге аракет кылам. Кызыктуу дегеним себеби биз YouTube'дан баарыбыз эле өтө жагымдуу болгон нерселерди издеп жүрөбүз. Бүгүн калкан сымал безинин иши тууралуу буга чейин сиздерге белгисиз болгон жана сиздер үчүн өтө пайдалуу боло турган маалыматтарды ала аласыздар. Жана аларды эстеп калуу дагы сиздерге оңой болот, анткени баарын жалпак тилде түшүнүктүү кылып айтып берем. Ага чейин болсо сиздерди жакшы бир жаңылык менен дагы кабардар кылмакчымын. Жаштыгыбызда баарыбыз эле көптөгөн жомокторду укканбыз, бирок алардын баары жамандык менен башталып, жакшылык менен бүтүшү дагы эсиңиздерде болсо керек. Ал эми турмушта болсо баардыгы башкача. Жашыбыз улам жогорулаган сайын көйгөйлөр азайбай эле көбөйөт. Ошол катары ден соолук боюнча дагы. Андыктан сиздерди ошол жаштыгыңыздардагы кыялыңыздарга бир аз болсо дагы жакындаткым келет. Ошондуктан сиздерди 10 күндүк дарылануу курсуна чакырам. Мында өзгөчөлүгү эч кандай дары-дармек колдонулбайт. Ошондой эле эч бир сетевой компаниянын дагы дарысы колдонулбайт. Болгону табигый жашоо образын өзүңүздөрдө сынап көрөсүздөр, тагыраагы колдоносуздар. Ден соолукту бекемдөө боюнча баардык жакшы нерселерди же болбосо туура нерселерди колдоносуздар. Мисалы, туура тамактануу боюнча 10 күн аралыгында канча жолу тамактансаңыздар, ошонун баардыгында табигый азыктардан эч бир зыяны жок нерселерди аласыздар. Жана дагы ошондой эле туура дем алуу боюнча, мисалы, эмне кылганда өпкөгө пайдалуураак болот, ошону алсаңыздар болот. Жана уйкудан сырткары баардык убакытта 15-16 саат чогуу болобуз, көз өмөлүндө болосуздар. Уктаган убакытка дагы өтө жагымдуу, ыңгайлуу шарт түзүп бермекчимин. Жана эгерде сиздин кандайдыр бир ооруңуз бар болсо, өнөкөт ооруңуз, аны менен күрөшүү үчүн жакшы бир дарылануу ыкмасын дагы пайда кылып же болбосо түзүп алабыз. Ага ылайык ошол сиздеги ооруну билген шаардагы эң жакшы дарыгерге жолугуп, анын кеңешин алабыз. Жана ага кошумча элдик медицинанын ыкмасын кошуп, жана дагы ошол ооруну жеңе турган баардык башка ыкмаларды да кошуп туруп, ошол система түзүп, ошонун натыйжасында ооруга каршы күрөшүү боюнча сизде жаңы бир стратегия пайда болот десем туура болот. Жана курс бүткөндөн кийин үй бүлөңүзгө дагы мында алган маалыматтарды бөлүшүп, алардын дагы ден соолугун бекемдеп алуу мүмкүнчүлүгү сизде пайда болот. Күнүнө 1-2 саат бою ден соолук боюнча ар кандай маалыматтарды аласыздар, жана аларды сөзсүз түрдө колдоносуздар. Сиздер үчүн өтө пайдалуу болот деп ишендирип кетким келет. Андыктан бул курска катышканга аракет кылыңыздар. Комментарийге өзүмдүн номеримди калтырам. Ал аркылуу чалып же жазып байланышсаңыздар болот. Эми болсо негизги темага өтө берейин. Калкан сымал бези эмнеге мынтип аталып калды десеңиз, ошол тамагыбызда хрящ бар. Ал болсо ошол калканга окшош болгон үчүн ушундай аталып калган. Ал эми без болсо анын төмөн жагында жайгашкан үчүн гана ушундай аталып калган. Жана ал формасы жагынан мурда дагы бир жолу айтканмын, көпөлөккө окшогон без, жана анын бир гана кызматы бар, гормон бөлүп чыгаруу. 4 гормон бөлүп чыгарат. Экөөсүн калкан сымал без бөлүп чыгарса, экөөсүн околоштебный деп аталган, ошол калкан сымал бездин артында же болбосо төмөн жагында жайгашкан ошол эле бездин бир бөлүгү 2 гормонду бөлүп чыгарат. Калкан сымал бези өзү Т3 менен Т4-тү бөлүп чыгарса, ал эми околоштебный железа
кальцитонин жана парагормонду бөлүп чыгарат. Жана кальцитонин менен парагормон организмдеги кальцийдин алмашуусун көзөмөлдөшөт. Бири чыгарсат, экинчиси тескерисинче киргизет. Тагыраак экөө бири-бирине карама-каршы иштейт жана ал аркылуу кальцийдин организмде туура бөлүштүрүлүшүн камсыздашат. Ал эми щитовидный железа болсо трииодтиронин жана тетрайодтиронин деген гормондорду бөлүп чыгарып, ал организмдеги көптөгөн түрдөгү зат алмашуу процесстерине катышат. Анын ишин тагыраак түшүндүрүш үчүн сиздерге органдардын мисалында жеткиргени аракет кылайын. Мисалы, жүрөк. Жүрөк нормада иштеп турушу үчүн дагы ушул эки гормон бөлүнүп чыгып туруш керек. Эгерде алар көбөйүп кете турган болсо, анда жүрөктүн иши тездеп кетет. Ал эми азайып кете турган болсо, тескерисинче жүрөктүн иштеши секиндеп кетет. Нормада жүрөк 60-тан 80 жолго чейин согот. Эгерде гормон Т3 менен Т4 көп бөлүнүп чыкса, ал жүрөктүн иши тездеп тахикардия болуп кетет. Бул дагы биз үчүн, бүтүндөй денебиз үчүн өтө зыяндуу. Ал эми секиндеп кете турган болсо дагы олуттуу зыянга учуратат жүрөгүбүздү. Эгерде жаш балада ушул гормон жетишсиз болуп калса, анын өсүүсү токтоп калышы мүмкүн. Же болбосо өсүүсү начарлап, жакшы бою анча узун болбой калышы мүмкүн. Бул дагы ушул гормондун ишине түздөн-түз байланыштуу. Эгерде Т3 менен Т4 көп бөлүнүп чыга турган болсо, кан басымыңыз жогору болуп, ал дагы кошумча зыянга алып келет. Ал эми аз болуп кетсе дагы кан басымыңыз төмөндөп, бул дагы өзүнчө зыян. Жана дагы ушул эле эки түрдүү натыйжа, мисалы, температурага дагы таасир этет. Эгерде көп бөлүнүп чыкса, температураңыз жогорулап, тердеп кыйналасыз. Ал эми аз бөлүнүп чыкса, температураңыз көтөрүлбөй дагы аз болуп кыйнала бересиз. Жана ошондой эле, эгерде ал көп бөлүнүп чыкса, глюкоза, кант деп айтсак да болот, көп бөлүнүп чыгат. Тамакка болгон табитиңиз ушунчалык жогору болот, көп жейсиз, бирок тойбойсуз, ушундай көйгөй болот. Ал эми аз болсо, тескерисинче натыйжа. Анын бөйрөккө тийгизген таасири, бөйрөктүн ишин дагы бузат. Эгерде көп бөлүнүп чыга турган болсо, полиурия болот тагыраагы, ажатканага көбүрөөк каттап каласыз. Инемей тилде ушул гормондордун көп аз бөлүнүп чыгып калышынын натыйжасында пайда болгон ооруну, эгер көп бөлүнүп чыкса, гипертериоз дейбиз. Ал эми аз бөлүнүп чыкса, гипотериоз дейбиз. Ал ушунчалык жогорку темпке жеткенде, тагыраагы айырма жогору болуп кеткенде нормадан, тиреотоксикоз болуп кетет. Көп болуп кетсе, ал эми аз болуп кете турган болсо, микседема деген ушундай оорулар пайда болот. Булар биз үчүн олуттуу зыянга учурата турган көрүнүштөр. Эми ушул эки түрдүү оорунун айрым белгилерин эле айтып коеюн. Эгерде сизде гипертериоз болсо, өйдөдө айтканымдай, дене табыңыз жогору болот, тердейсиз, уйкуңуз дагы качат, арык болосуз, табитиңиз тамакка жогору болуп, бирок тойбойсуз, көзүңүз ушундай болуп чыгып, кыскасы, ушундай адамдарды дагы көргөн болсоңуз керек. Жана дагы белгилеринен жүрөгүңүз оорушу мүмкүн, анча-мынча. Өтө ачуулуу болуп каласыз, сөз көтөрө албай каласыз. Ал эми тескерисинче боло турган болсо, гипотериоз боло турган болсо, сизде зат алмашуу начар болгондон улам семирип кетишиңиз мүмкүн, бир аз толуп кетишиңиз. Алсырай бересиз, себепсиз эле ишке болгон жөндөмдүүлүгүңүз төмөндөйт, териңиз кургап, начар болуп калат.
ичиңиз катышы мүмкүн, көп убакытка чейин запор болосуз. Ушундай көйгөйлөр болот. Бирок бул бир чети гана. Мындан башка дагы көптөгөн көйгөйлөр боло берет сизде. Эми ушул эки түрдүү көйгөй тең болбошу үчүн болгону калкан сымал безиңиз жакшы иштеш керек. Ал үчүн сизге жетиштүү өлчөмдө йод келип турса гана болду. Эгерде ушул нерсе болбой калса, сөзсүз түрдө эки түрдүү көйгөйдүн бирине сөзсүз түрдө жолугасыз. Андыктан йод менен камсыздалып туруу абдан маанилүү. Анткени Т3 менен Т4 ушул йоддун келип турушунун натыйжасында пайда болуп, канга чыгып, бүтүндөй денеге таркайт. Жана албетте бардык эле денедеги бездердин гормон бөлүнүп чыгышын көзөмөлдөп турган биздин ушул мээбиздеги органыбыз, кичинекей органыбыз болуп эсептелинет. Ал болсо гипоталамус жана гипофиз. Негизи биздин денебизди башкарып турган кичинекей органыбыз бар, анын аты таламус. Муну кантип сиздерге түшүндүрсөм? Мисалы, таламусту президентке салыштырсак болот. Аны Садыр Жапаров деп айта турган болсок, гипоталамусту Акылбек Жапаров деп койсок болот. Мисалы, ал буга команда берет, таламус гипоталамуска. Садыр Жапаров Акылбек Жапаровго буйрук берет. Ал эми Акылбек Жапаров болсо Арзыбек Кожошевго деп коелу, команда берип, ал башкаларга команда берет. Ушундай эң чоңунан кичинесине. Дагы башкача мисал келтире турган болсом, генерал полковникке буйрук берет, полковник подполковникке, ал кийинкиси кандай болуп калат, майор болуп, капитан. Ушинтип төмөнгө карап буйрук берип кете берет. Эң негизгиси бул ошол таламус. Таламус бүтүндөй организмдин постоянствосы, гомеостаз деп коет, организмде болуп аткан бардык ишти көзөмөлдөп турчу нерсе ушул. Мисалы, pH деген бул организмдеги ушул кандай түшүндүрсөм, биздин организмибиздин pH болот. Ал ар кыл жеринде, органдарында ар кандай өзгөчөлүккө ээ болот. Жана ошонун дагы бир темптен өзгөрбөй турушуна ошол таламус дүм буйругунун натыйжасында болуп деп айтсам болот. Температураны дагы ошол көзөмөлдөйт, бардык процесстерди көзөмөлдөйт. Негизгиси ушул. Жана ошол катары калкан сымал бездин дагы ишине түздөн-түз таасир этет. Бирок ал биринчи гипоталамуска буйрук берет. Гипоталамус болсо гипофизге буйрук берет. Гипофизде 10дон ашык гормон бөлүнүп чыгат. Адашпасам 11. Алардын бирөөсү ТТГ деген гормон. ТТГ деген гормон тиреотропный гормон. Ал эгерде калкан сымал безибиз жакшы иштебей аткан болсо, көбүрөөк гормон бөлүнүп чыгар деп, көбүрөөк ошол ТТГ бөлүп чыгарат дагы. Анын натыйжасында ошол буйруктун натыйжасында Т3 менен Т4 көп бөлүнүп чыгышына туура келет. Эгерде өзүнөн өзү эле бул Т3 менен Т4 көп бөлүнүп чыга турган болсо, өйдөдөн башкача буйрук келип, ТТГ гормону бөлүнүп чыкпай калат. Ошондуктан анализ алганда Т3 менен Т4 кошо ТТГ гормонуна дагы анализ алынат. Эгерде Т3 менен Т4 көп боло турган болсо, ТТГ аз болот. ТТГ көп болсо, Т3 менен Т4 аз болот. Логикалык жактан алып караганда дагы туура эле деп ойлойм, түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Ошондуктан муну билип коюшуңуздар керек. Айырма, экөөнүн ортосундагы айырма ушундан улам. Эми ушул калкан сымал безинин ишин бузулуусуна себеп жолуккон нерсе, эң негизги себеп бул гормон йоддун жетишсиздиги деп айттым. Сырттан бизге тамак аш аркылуу йод жетишсиз келип турган болсо, дагы калкан сымал безинин иши бузулат, анткени гормон бөлүп чыгарыш үчүн ага йодго муктаждык ошол безде көп болот. Жана дагы бизде йод жетиштүү болгону менен өйдөдөн буйрук келбей калса дагы ушунун иши бузулат. Өйдөдөн эмнеге туура буйрук келбей калат? Мунун себеби
биздин мээбиздин ашыкча чыңалуусунан улам кандай иштешин өзү дагы билбей калат кээде. Муну кантип түшүндүрсөм болот? Стресс болсо деп айтсак дагы боло берет. Стресс болгондо адамда напряжение деп койсок да болот. Орусча айтканда чыңалуу менен иштегенде туура концентрация кылып мээ толук маалымат бере албай калышы мүмкүн. Анын натыйжасында калкан сымал безине ТТге же ашыкча келип же келбей калган натыйжасында дагы мунун иши бузулат. Анын натыйжасында ошол бизде көптөгөн организмибизде көйгөйлөр пайда болот. Эгерде сиз өзүңүздө ушул көйгөй бар же жок экендигин билгиңиз келсе, бир жума аралыгында ар күнү эртең менен жөнөкөй эле дене табын текшергич аппарат менен дене табыңызды колтуңуздан текшерип турсаңыз болот жана жазып алышыңыз керек ар күнкү натыйжаны. Эгерде ал азыраак чыга турган болсо дагы же көбүрөөк чыга турган болсо дагы, мисалы 36,5 норма болсо, ошондон аз же көп чыга турган болсо 7 сутка аралыгында, демек сизде ушул калкан сымал бези боюнча кандайдыр бир көйгөй бар болушу мүмкүн. Тагыраак билиш үчүн албетте дарыгерге барып, анын кеңешин алышка туура келет жана дагы анын сунушу менен анализ тапшырасыз жана УЗИден дагы билсеңиз болот. Ошону менен сизге диагноз коюп, дарылануу ыкмасын алып, аны менен дарылана баштайсыз. Негизинен бүгүн сиздерге жеткиргим келгендер ушулар. Биринчи жолу каналга келген болсоңуз катталып коюңуз жана башка видеолорду дагы көргөнгө аракет кылыңыздар. Анткени бардыгы сиздерге пайда гана алып келе турган маалыматтар менен камтылган.